Саламатсызбы Сону эже, биздин студияга кош келипсиз. Алгачкы сурообуз азыркы саясий кырдаал боюнча баа берүүңүз кандай? Кандай баа бересиз? Эми азыркы саясий кырдаалды элдин баары эле көрүп билип атышат. Кийинки кезде биздин өлкөдө өзгөчө бир ойго келбеген нерселер болуп кетти да. Бул нерсе болуш керек болчу. Анткени ушул элибиз эгемендүүлүктү алган жылдардан баштап кыргыз өзүнүн жолун таппай, кыргыз мамлекети өзүнүн жолун таппай, өзү кандай жол менен кетиш керекти билбей, ар кимди туурап, ар кайсы башкаруу системасын эксперимент катары көрүп жүрүп отуруп, биздин ушундай акыбалга алып келишти да, биздин башыбызда турган жетекчилер. Ошон үчүн эми эмне кылышыбыз керек? Биздин өзүбүздүн ата бабадан келе жаткан нарк населибизди, өзүбүздүн кыргызча башкаруу системабызды ордуна коймоюнча ушинте бере турган, ушинтип ызы чуу боло берерибизге элдин башына келе турган адамдардын сезиш керек да, ошонучу билиш керек. Анда эмне кылыш керек? Ал кыргыздын эле өзүнүн башкаруу системасы. Башкаруу системасы бул деген эч бир дүйнөдө жок, эч бир башка өлкөлөр билбеген, кыргыздын өзүнө тиешелүү жан дүйнөсү бар да, менталитети бар да. Эгер кыргыздар кыйын болбосо, кыргыздар башкача адамдар, башкача улут болбосо, бизде кечегидей окуялар болмок эмес. Ошонун өзүндө дагы, мына октябрдагы болгон окуянын өзүндө дагы кыргыздын өзгөчө эркиндикти баалаган, эркиндикти сүйгөн, басмырлоону жактырбаган эл экени билинип турат да. Мына ошон үчүн элдик бийликти элге бериш керек. Элге бергенде келип тегеренип келип эле баягы ата бабанын жолу курултай деген жол менен өнүгүп ушул күнгө чейин келишкен. Анан эми курултайды да ар ким ар кандай бурмалап, өздөрүнүн билгениндей жулмалап атышат. Бул болгону ошол бийликти көзөмөлдөп, мисалы үчүн баскан турган адамдын баардыгы ошол көзөмөлдөш керек да. Анан ошол мисалы үчүн менин болобу же сенин болобу бир арыз арманың болсо, бийлик туура эмес мамиле кылып аткан болсо, арызданып бара турган ошол курултай болуш керек. Курултайга апарып, маселени коюп, ушул жерде ушундай болуп атат деп, анан алар аксакалдар, энелер баш болгон баардык бир өзүнчө ошол курултайдын башында турган аксакалдар ошону калыс чечиш керек. Калыс чечип, анан бир жылда бир ушул чогулуп келип, мынандай бизге моундай арыз маалыматтар түштү. Мисалы үчүн баланча тармак жакшы иштебей атат. Мисалы үчүн баланча жерге мынандай деген сөз берген экенсиңер, суу чыгарып беребиз деген экенсиңер, ошол мынанча жылдан бери чыкпай жатыптыр. Же болбосо мектептин мугалимдери болбой эле акча чогултуп атыптыр. Же болбосо теле кызматкерлери болбой эле акча алып ырчыларды чыгарып атыптыр. Таланттуулар чыкпай калып атыптыр дегендей маанидеги олуттуу кыргыздын жан дүйнөсүнө ылайыктуу маселелерди ошол жерде көтөрүп чыгып, бир жыл курултайда, бир жылда бир ошол курултайдын аксакалдары бийликтин отчетун угуп туруп, силер туура эмес отчет берип атасыңар, андай ишти кылган жоксуңар, силерде моундай кемчиликтер болду деп айтып, анан кийин ошол жерде өзүнүн токтомун чыгарып, керек болсо ошол жарабайт, ушул бийликке жарабайт деген нерсеге чейин барыш керек деген маселени көтөрүп атат. Бул жакшы нерсе. Мамлекеттик башкаруу президенттик болосу керекпи же парламенттикпи? Бул боюнча оюңуз кандай? Парламенттик болгондо көрдүк го. Парламенттик болгондо биз кимден сураарыбызды билбей калат экенбиз. Бир экинчиден парламенттик болгондо жанагындай шылуундар пайдаланып кетет экен. Анан кийин, мисалы үчүн 120 адам келет экен дагы, жооп беришпейт экен бирөө дагы. Анан сен
sen деп эле мисалы үчүн ушул кезге чейин бир өзүнүн жасап аткан ишине жооп берген адам жок да. Мисалы үчүн премьер министрди канча жолу алмаштырды. Менин таң калганым эле, мисалы үчүн премьер министр шайланганда дагы өзүнүн план программасын айтпайт да. Мондай иштерди кылам, тигиндей иштерди кылам деп айтпайт. Жөн эле премьер министр келет, мен ушуга таң калып жүрөм да. Анан кийин парламенттеги депутаттар кечке ага суроо берет. Мен айтам, анын эмне кылаарын укпай эле суроо беришеби була? Биринчи тиги кишинин эмне кылаарын, план программасын угуш керек да. Ошого жараша суроо бериш керек да. Антпей эле алып келип анан калп эле суроо бермиш болот, тиги жооп бермиш болот да. Отурат. Отургандан кийин кайра иштей албай атат деп кыркырып чыгышат. Иштей албай атат дегенде анан кийин кайсы жерин эмне болду, канча сом акча жеп алды, аны деле ачык айтпай эле, бул иштей албай атат эле деп жалпы сөз сүйлөй беришет. Анан кийин иштей албаган бойдон ал кетет. Ага деген кайсыл жеринен иштебей калды, ошо кайсы жеринен күнөө кетти буга. Эмне деген акчаны жеп алды, кайсы ишти аткарбай койду, эмне болду. Анан кийин ал кетет. Себеби болгону ага премьер министрлик гана орун керек экен да, 120 депутаткачы. Ал кетер менен башка премьер министр келет дагы, баягы эле система менен кайра отуруп калып атпайбы. Ал келип дагы андан сураш керек да, сен мурдагы премьер министрдин күнөөсү кайсы болчу? Анан азыркы келе турган ошол күнөөнү, ошол кетирип аткан катаны кайталабаш үчүн эмне кылыш керек? Ошону айтпай эле, кыскасы ошондой болуп эле кашасы чыгып эле кимдин эмнени жасап атканы белгисиз болуп аткандыгы үчүн парламенттик дегенден эл жатап атканы ушул. Парламенттик дегенди көрөйүн дегиси келбей калды. Демек биз азыр бүт бардык милдетти бир адамдын мойнуна берип, анан ошондон кайра сурап ала турган деңгээлге келишибиз керек да. Сен ушундай иштерди аткарам дегенсиң, ошолор аткарылып атабы деп элге отчет берип, элден кайра неме кылып туруш керек да, эл менен байланышта болуш керек. Мына ошол нерсени жасайм деп аткан Садыр Нуркожоевичке рахмат. Анткени бул башкары системанын өзү, азыркы биз жашап аткан система бул боткосу чыккан система болуп калды да. Система жок эле калдык биз. Эми ошол башкары системага келтириш керек дагы. Биздин өзүбүздүн жакшы бир ачык айрым жолубузга түшүшүбүз керек деп атат да. Алдыда президенттик шайлоого ат салышуу жүрүп жатат. Шайлоо таза өтөт деп ишенесизби? Азыркы келген бийлик убактылуулугу башка болобу? Азыркы башыбызда туруп аткан бийликтер таза өткөрөбүз деп аракет кылып атышат. Албетте таза өткөрөт деп мен деле ишенем, көпчүлүк эл ишенип турат. Бирок жанагы ортосуна мурдатан бери жеп жүргөндөр, мурдатан бери айдатма болуп, бирөө приказ берип, бирөө буйрук бергенде иштегендер, бирөөнүн көрсөтмөсү менен иштегендер дагы президентке кетип атышат. Анан ошолор акчага сатып алгысы келип, арамза ойлорун иштетипчи, элдерди башын айландыргысы келип, калптарды айтып, ушинтип айтып атышат. Бирок эл деген жалпы журт азыр таза болушуна көзү жетет, анткени ошол тандоосун жасап койду. Өздөрү бардыгын, мисалы үчүн менин оюмду ойлоп атам, шайлоо участкаларында деле өздөрү контролдоп карап атышат. Анан анча-мынча адамдар акчасын алып шайлайбыз деген менен деле анчалык деңгээлде мурдагыдай өздөрүнүн арам ойлорун ишке ашыра албайт. Буюрса шайлообуз таза эле өтөт деп ойлойм. Жаз айларында жогорку кеңешке шайлоо өтүүсү күтүлүүдө. Сиз катышайын деген оюңуз барбы? Эми ал жазга чейин дагы бир топ убакыт бар экен. Ар кандай азыр мындай болуп атат да. Ат жалында казан асуу деген кыргызда бир жакшы сөз бар. Биз азыр ат жалында казан асып атабыз. Мындайынча айтканда, бизде деген ойлонууга мындай болуп атат. Ошол болуп аткан нерсени сергектик менен ошол убагында кармап калган гана адамдар утуп атат да. Мисалы үчүн уйкусураган, анан бир эле оюна жармашып алып кечке ошодон чыга албаган адамдар утулуп калып атат.
ошол кырдаалга жараша ойлорун өзгөртүп турган, ошол нерсени илип кеткен, жакшы жаңылыкты кайра дагы көбөйтүп жиберген адамдардын жашоосу келди да. Анан кырдаалга жараша иш болот деп ойлойм ал кезде делечи. Мисалы үчүн мартка чейин, шайлоого чейин кандай өзгөрүүлөр болот. Мисалы үчүн эки мындай деп атат да, жанагы партиялык башкаруу, анан одна мандат, бир мандаттуу башка эме депутаттыкка баруу деп атат да. Ошондо ошонун кайсынысы кандай кабыл алынып калат? Мыйзамыбызды кандай кабыл алат? Эгер баягы парламенттик бойдон эле калып калчу болсо, мен барбай эле койсом болот. Анткени менде акча жок. Бир мандаттуу болсо деле бара албайм. Анткени ага деле акча кетет. Эмне дегенде, элге акча бербеген күнүңдө деле сен элди кыдырышың керек да. Элди кыдырганда эми мен Кара Балтага барыш үчүн деле бир топ акча керек, андан ары мен Кыргызстанды кыдырышым керек да. Ал үчүн мага бир топ акча керек. Ошон үчүн партиялыкта болсо жанагындай баары бир мен ойлойм, партиялык деп эмнеге жанталашып атышат? Мисалы үчүн бир партия, эки партия таза баягы чыныгы адамдарды тизип, чыныгы эл деген адамдарды тизип алып барышы мүмкүн. А бирок баягы мен дагы таптаза болуп эле акчасы жок адамдар партиянын тизмесине тизилип калат деп айта албаймын. Анткени баягы көнүп калганбыз, акча алып баары тизмеге кое турган учур болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурларда мен бир жолу аралаштым, экинчи жолу андай нерсеге аралашпайм. Бирок мен 2010 жылдан баштап Садыр Жапаровду колдоп, ошонун аркасынан жүрүп, ошонун сөздөрүн угуп, ошонун видеолорун көрүп, Садыр Жапаров деген жерден кыя өтпөй, ошол гана адамдын Кыргызды жакшылыкка жеткирерине үмүт кылып келген адам катары Садыр Жапаровду ар дайым колдой берем. Бирок Мекенчил партиясы мындан ары болобу, болбойбу, болгон күндө дагы ошолордун идеясынын баардыгы мага туура келеби, келбейби, мен аны билбейм. Сону эже айтсаңыз, азыркы баш мыйзамдын кабыл алынышы боюнча макул тараптар да бар болуп атат, каршы чыккан тараптар да бар болуп атат. Сиз кайсыл жагына кошулат элеңиз? Ой, бул баш мыйзам өзгөрсүн деп айтып келе жатканыма ошол азыркы иштеп аткан баш мыйзам кабыл алганда эле каршы болчумун мен. Бул өзгөргөнү эң эле сонун болуп атат мен үчүнчү. Анткени баш мыйзамды биринчиден бизде 10 жылдан берки кабыл алынган мыйзам биринчиден кыргызча жазылган эмес. Кыргызча жазылбаган аз келгенсип башка бир жактан көчүрүлүп алынып, анан кийин көчүрүлүп алынган күндө деле бир статьяга экинчи статья каршы иштеген жерлери толтура. Аны окуп отуруп эсиңе койт. Мисалы үчүн бир нерсеге, бул жерде моундай нерсеге уруксат экен деп эле келе жатсаң, ал жерди кайра бул жактан келип туруп байлап койгон жерлери бар да, башка статьялардан. Ошон үчүн биздин азыркы жалпы ушундай акыбалга келип, бир тупикке келип такалганыбыздын өзүндө дагы ушул баш мыйзамдын күнөөсү бар да. Баш мыйзамды өзгөрбөсөк биз жыла албайбыз. Муну өзгөртүш керек, өзгөртпөгөн анда өзгөртпөсөң да башка нерсенин кереги жок. Баш мыйзамды биринчи өзгөртүш керек. Баш мыйзам өзгөрбөсө, анда президентти 20 жолу алмаштырсак деле баары бир баягы эле боло берет. Биздин мамлекетти алдыга жылдыра турган, эң негизги экономикасын өстүрө турган ошол мотор, мындайча айтканда, кыймылдаткыч күчү ошол баш мыйзамда. Анткени чыныгы жакшы эл деген адам келип калса, баш мыйзамсыз деле иштерди кыла берет экендечи. Бирок баары бир жанагы мыйзамга көнүп алган дагы бир эмелер бар да, келесоолорчу мындайча айтканда, мыйзам эле дей берет. Кийинки кез ушу мыйзам десе көңүл майланчу болдум мен. Мыйзамдын негизинде дей берет да, бирок негизи ошол мыйзамды өзү сактаган эмес. Өзү сактабай туруп, анан кийин мыйзамдын негизинде десе, бер жакта туруп кыжырың келет да. Ошол мыйзамдын негизинде деген адамдар үчүн гана жазылып коюш керек да. Ошо мына мыйзамда баланча стадияда баланча деп жазылып турат десең гана кыймылдай албай калат да. Болбосо ал кишилерге
атанын наркы, салты, кыргыздын түп нускасынан келе жаткан кусурурат деген нерсе, бул элдин убалы деген нерседен коркпогон адамдар бар да. Ал деген нерсени өмүрүндө көргүсү да признавать эткиси келбейт. Ал эми могу жерге кичине эки кагазга сөз жазып, мына мыйзамда жазылып турат десең, анан мыйзамда жазылган турбайбы деген, ошол мыйзам дегенден башканы билбеген адамдар үчүн ошол мыйзамды жазып коюп коюш керек да. Анан бирок ошол мыйзамды ишке киргизип, иштетип, ошону эл үчүн, эл ошол мыйзамдын күнүн көрүш керек. Жакшылыгын көрүш керек. Ал жөн эле жазылып тура берип, тиги жерде чаң басып, андан ары ал каякта калганын билбей жоголуп кетпеш керек. Бир убактары жоголуп ооба, ал жоголуп, анан кийин ал мыйзамдын каякта деп изчи болуп издеп, андай болбош керек. Ал деген биринчиден менин түшүнүгүм боюнча ушул жана 2010 жылдагы кабыл алынып аткан мыйзамда биз аябай ызычуу болуп жүргөнбүз да. Ошол конституциялык кеңеш менин астына чейин барып плакаттарды көтөрүп, бул жер мындай эмес дегенде, ошондо Текебаев чыгып айткан: "Ай, сен ошол конституцияны деген башынан аягына чейин окуп чыктыңбы деги? Эл окуйбу экен ошону? Түшүнөбү экен ошону? Түшүнөсүңбү сен бирдемени? Окудуңбу? Окубай эле сүйлө. Ай, эл деген эмне? Эл деген талпа. Элди деген каяка баштасаң кете берет. Эмнеге келдиңер силер? Жоголгула!" деп опурулуп, элдин баардыгын коркутуп, ошентип омуроолоп атып ошону киргизген, ошол баш мыйзамды кабыл алган. Анан кийин ошондо мен айткам, бул эл түшүнбөгөн нерсени, эл окубаган нерсени, элге сиңбеген нерсени эмнеге кабыл алып атасыз анда? Баягы жазылып турган нерсе эл түшүнө тургандай болуш керек. Эл түшүнбөгөн нерсени жазып алып эмне кылат аны? Ошон үчүн түшүнүктүү баардыгы тагмай жазылып туруш керек. Аны деген кичинекей мектептеги баладан жогорку 90-80ге чыккан абышкага чейин окуса, баягы биздин мыйзамда мындай жазылган деген нерсени ачык айрым түшүнгөн. Мындайынча айтканда, бул баш мыйзам деген эл менен бийликтин ортосундагы гана келишим. Мисалы үчүн бир жерге барсаң, келишимдин негизинде иштейсиң да. Ошондо бир баракчага келишим түзөт. Сен буга милдеттүүсүң, мен буга милдеттүүмүн. Мен муну аткарам, сен муну аткарасың. Анан ошентип, анан кийин кол коюп туруп анан иштейсиң. Ошол сыяктуу эле келген бийлик ким келсе, мисалы үчүн президент, ошол жердеги президенттин милдети, келген адамдардын милдети элдин көз алдында туруш керек. Сен эмнеге милдеттүүсүң, эмне иш кылышың керек? Элге түшүнүктүү болбогон мыйзамдын эмне кереги бар ал? Эл түшүнбөсө, ошон үчүн элди түшүнбөгөн мыйзамды жазып алышып, анан ортодо адвокаты жүрөт, башкасы жүрөт. Мисалы үчүн сен түшүнбөйсүң да, эмне экенинчи. Мисалы үчүн азыр бир нерсени айтайын десең, экинчи жеринде туура эмес. Анан ошентип отуруп, анан адвокат жалдашыңа аргасыз болосуң. Адвокатың мынанча сом деп айтат. Адвокат деген нерсени менин оюмда азыр баш мыйзамды кабыл алып атканда жоюп эле салыш керек. Эмне дегенде, бул жабырлануучу менен соттун ортосундагы эле ортомчу, акча алып бергич, мындайынча айтканда. Сотко барсаң айтат экен, биринчи адвокат менен сүйлөшүп кел деп. Анткени сот мынанча сом бер деп айта албайт да. Адвокат аркылуу айтат. Адвокат анан кийин тиги сотко мынанча сом берип койсок болбойт, ал иш бүтпөй атат деп, ортодогу ошол адвокаттын оозу менен айттырып, адвокаттын колу менен акча алып отурасыз соттор. Бизде деген азыр сот деп атышат. Сот эмес. Адвокат деген нерсени жоюп салыш керек. Адвокаты жок эле, түз эле ошол өзүнүн немесин карап туруп эле мыйзам негизи. Мисалы үчүн, кайсыл сотко барсаң, ошол жерде мамлекеттин айлыгын алган адвокаттар отуруш керек. Мен түшүнүгүм боюнча ушундай да. Соттун өзүнүн адвокаты болуш керек дагы. Ошол сенин маселеңди, ошол сага кеңеш берип, сиздин маселеңиз моундай экен. Сиз мынандай жол менен барсаңыз болот, моундай деп талап кылсаңыз болот, мынандай деп консультация берип, түшүндүрүп, элдин атынан ошол жерде айлык алып отуруш керек адвокат деген. Анан кийин жок, мен айлык албайм, мен өзүмдүн айлыгымды табам деп көрүнгөндөн кызыл кулактык кылып, акча чогултуп, особняк килейген үйлөрдү салган соттордон дагы бай адвокаттар бар. Мына ушул бизде деген азыр ошону көп айтпай атышат. Ошону чыгарып
эл угуп койсо жакшы болот эле. Адвокат деген нерсени жоюш керек. Ошондо жоюлганда эле сот маселесине келгенде соттун өзү менен түз сүйлөшө турган болуш керек да. Коррупция азаят. Коррупция азаят. Ортодогу жок дегенде бир мисалы үчүн тиги $1000 сурап аткан болсо $500 берип каласың дейм, мындайынча айткандачы. Тиги $500 адам чыгып кетет ортодочу. Аны ошентип отуруп жойбосок, булар деген тамырламаган аз келген сормасы аз болуп калыптыр. Бир жерин кичине чыгайын десең, экинчи жерден соруп кетип атат. Эми Кудай күч кубат берип эле азыркы келе турган президентибизге аябай саясий кайраттуулук керек болуп атат да. Эгер андай болбосо, булар деген ал үчүн эл дагы жапа тырмак чыгыш керек. Айтыпчы. Бир нерсени айтыбастан колдоп кетишибиз керек. Мисалы үчүн мен өзүм иштеп аткан ишкананын проблемасын айтып чыксам, башкалар да колдоп кетиш керек. Анткени ал проблема башка жерде дагы бар. Бул бизге тиешелиси жок деп отура бербеш керек да. Ошондо баардыгыбыз бири-бирибизге жардам берген болот элек да. Коррупцияга менен ошондо эме кылабыз. Биз ал таза киши эмес беле деп тааныбай анан тууганыбыз болсо, кошунабыз болсо, куда сөгүүбүз болсо, же болбосо бир жакшы сулуу сүйлөп койгон болсо, ал таза эч нерсени алган эмес деген кыргыздарда да ошондой жаман эме бар экен да. Анан коррупционерди тазалайбыз дейбиз. Тазалайбыз деген менен кайра тазалайлы деп кармаса, жок ал таза киши болчу деп кайра чыгабыз. Жарымы кайра ой аны таза кишини кармап атасыңар депчи. Ой ал таза киши жок. Мамлекетте айтып атпайбы тиги көчө шыпырганынан уборщицасынан баштап алмаштырабыз депчи. Уборщица көчө шыпыргычка дагы акча берип кирет экен. Мен ушуну жакында угуп алып таң калдым. Көчөнү ошол, мисалы үчүн ошол жерди кичине жерди шыпырып туруш үчүн дагы ошол жерге киргенге акча берип кирет экен деп угуп, мен эсиме алып таң калдым да. Ошо буга дагы бирөө кетип атыптыр. Анан ушуга эме мен өзүмдүн адамды коеюн десем болбой атат. Эмнеге десем, башка бирөө акча берип коюп туруп таң калдым да. Коррупциянын тамырларын. Коррупциянын эме элестетем. Элементарный көчө шыпыргыч дагы жок экен. Акча бермейинче ага да кире албайт экенсиң. Анан эми андай нерселер толтура экен да, ошондой проблемаларды чечиш керек. Президенттик шайлоого аттангандардын кимисинин программасы жакты? Мени негизи өмүрүндө мындай шайлоолордо мынчалык активдүүлүк менен киришип, шайлоого катышат элем деп, шайлоо өнөктүктөрүнө аралашып, адамдардын ошол талапкерлердин шайлоо борборлук шайлоо комитетине кандидатурасын койгондон баштап изучать этип, ошолор жөнүндө кызыккан эмесмин да. Анан бирок ушул жылы мен аябай активдүү болуп атам. Карап атам, план программаларын анча-мынча чыккандарын, айткан сөздөрүн угуп атам. Барынан дагы мага жанагы эл ушунча жыл жашап, эми мен деле 50дөн өтүп калдым. Анан ушунча шайлоолорду көрүп, бирок эл түп көтөрүлө колдогон адамды көрө эле келем да. Мен ушул Садыр Жапаровду эли менен, журту менен колдоп атат да. Анан бул ойлоносуң да, бул кандай, эмне себептен колдоп атат депчи. Себеби, колдогонун эле бир себеби, эң биринчи себеби, баягы бул ушуга чейин оозун жапса да болбой, айтпа десе да болбой, өлтүрсөңөр да, житирсеңер да, эл үчүн мен башымды сайдым, айтам, айтпаганда мен кеп керек болсо башымды кесип саласыңар да, тилимди кесе албайсыңар деген сөздөрдү, ошол жерлерде чындыкты айтып чыркырап турган мезгилде эл угуп туруптур да. Анан кийин эл эмнеге азыр үмүт кылып атат? Биздин көргөн күнүбүздү, биздин кыйналганыбызды бул өз башынан өткөрдү, биз тартып аткан азапты бул дагы тартты. Демек, бул биздин адам. Элдин адамы. Ошон үчүн биз өзүбүздүн элдик адамды шайлап алып, биздин көргөн көйгөйүбүздү айта электе эле бул билет. Демек, биздин арабызда болот деп баардыгы керек болсо ошол Садырды шайлайбыз деп үйүндө отуруп кечке айта бергенине байланыштуу. Жана кичинекей балдар дагы
ушул Садыр Жапаров болуп калса эле тиги балага дагы ушул апамдар кыйналбай калат эле дегендей болуп, балдардан бери, кичинекей балдардан бери тилек кылып калды да ушул киши эме кылса экен деп. Мен ушул нерсеге таң калып, бир жагынан сүйүнүп, баягы адам үмүтсүз шайтан дейт. Ушул кезге чейин 2000-жылдан бери күрөшүп келе жатам мен. 2000-жылдан бери пикетке биринчи өзүм жалгыз чыкканмын. Анан кийин элдер көбөйдү. Азыр эми пикетке чыккандар көбөйдү. Пикетке чыккан керек болсо модага да айланып кетти да. Ал кезде эч ким чыга элек мезгилде мен чындыкты талап кылып чыкканмын. Анан ошол кездерде бир кыргыз бир жакшылыкка жетип, мындай да келген адам сенин казаныңа ас салып бербейт. Ар ким өзүнүн жашоосу менен өзү. Болгону мага эмне керек? Элге эмне керек? Элге тоскоол болбой эле. Мисалы үчүн кээ биркилер мындай да, башкара албаган бир, анан кийин өзү эч нерсени билбеген азгын элге тоскоол болот да. Жасап аткан ишиңе тоскоол болот. Ал чоң жетекчи деген тоскоол болбой кайра колдоп туруш керек да. Мен өзүм чыгармачыл адаммынбы? Мен чыгармачылыкты гана ойлоп, ошону менен гана жашашым керек болчу. А бирок мен чыгармачылыкка бара жаткан жолдорумда далай тоскоолдуктар болуп атпайбы? Ошонун бардыгы саясат болуп атат да. Ошонун бардыгы жетекчинин начарлыгынан болуп атат да. Мисалы үчүн мен эмнеге мен аябай жакшынакай ырдап чыга турган күлгүндөй жаш кезимде чыкпай калдым? Мен элден жаман ырдайт белем. Элден кайсы жерим немеле? Анткени себеби мен акчам гана жок болчу. Мен ошон үчүн өзүмдүн убагымда ырдай турган учурумда ырдай албай калдым. Андан кийин эмне болду? Андан кийин күйгөн катын кошокчу болот экен дагы. Ошол нерсени айтам. Акча берип талантсыздар чыгып атат деген нерсени айтам деп жүрүп отуруп, мен саясатчы болуп кеттим. Саясатчы болуп, ошол эмне болду? Ошону көрсөтүшүм керек. Ошол акчалуулар, талантсыздар чыгып атканын айтышым керек деп жүрүп, анан кийин акыры жанагы жаман көрүнүп, кыйкырчаак болуп, бакырчаак болуп, анан кийин сени, мисалы үчүн, баягы жылуу орунду таап алгандар, мисалы үчүн балыкчыны алыстан тааныйт дегендер дейчи, баягы азыркы системада, азыркы сормо саздагы системада жалаң шайтан чөөлөрдүн баары бири-бирин жандарына коюп алышкан да. Башындагы адам эле жегич эмес, анын ошол көчө шыпырганынан адамынан бери жегич болуп калышкан. Булар деген кетип бара жатканда сенин чындыкты айтып атканыңды сезип, жон териси менен эле билип турат. Ошон үчүн сени желмогузундай көрөт, жолотпойн дейт. Ушундай нерсени тазалайм деп, ушундай нерсени жолуна коем, таза адамдар келет. Кедей кембагалдын, колунда жок адамдардын таланттуу балдары, кесипкөй адамдар кызматка келет деп айткандыгы үчүн, түп көтөрүлө колдоп аткандыгы үчүн Садыр Жапаровдун ушул биринчиден системаны өзгөртөм дегени, экинчиден эл үчүн, эл бийлиги элге дегендиги мага жаккандыгы үчүн мен дагы колдоп атам эл катары ошол. Кимиси утуп чыкса дагы өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошот деп ишенебиз. Анда сонун эже жаңы жылга карата элге каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Урматтуу кыргыз эли, мына бир эле 2020-жыл эмес, 1990-жылдан бери арып ачып, ар кайсы ой чуңкурга түшүп жүрүп отуруп, 2020-жыл биздин абдан чоң сыноо жылы болду. Мен оюмда ушул 2020-жыл аябай узун болгондой болду. Анткени мындай окуялар көп болсо узун болуп кетет экен да, бир 2-3 жыл өтүп кеткен сыяктуу болуп кетти да мага. Көп адамдарыбыздан ажырадык, көп жаманатты башыбыздан өткөрдүк. Ошолордун баардыгы ошо 20-жыл менен кетсин. Мынау келе жаткан жылыбыз ак жолтой болсун. Мисалы үчүн оомат келерде доомат келет деген сөз бар да. Бизге балким жакшы бир гүлдөй турган, өнүгө турган учурлар келе жаткандыгы үчүн дагы дүйнөдө мына өзгөрүү болуп, дүйнөдө бир жанагындай арамдыктар ишке ашып кетип, жанагындай ооруларды таркатты дейт, оорулар өзү чыкты дейт.
кандай болгон күндө да ошо оору пайда болуп бизди ошо бир сыноодон өткөрдү. Кудайга шүгүр, аман калганыбыз мындан ары аман бололу, тынч бололу, элибиз тынч болсун, элибиз жакшылыктарга жетсин. Мындай бир кой үстүнө торгой жумурткалай турган жакшы күндөрүбүз келе жатат деп ойлойм. Жакшы жигиттерибиз бийликке келет деп ойлойм. Бир эле эмес, бир адам жаралганда бир куроо болуп жаралат экен да. Мына мисалы үчүн ушул келе жаткан президент менен дагы кошо өзүндөй болгон бир топ кыргыздын чоң жигиттери, улан кыздары чыгып кыргызды жакшылыкка жеткирсин. Биз ошого тилектешпиз. Дасторконубузга нан толсун, казаныбызга аш толсун, үйүбүзгө баш толсун, жакшылыктар болсун, баардыгы жакшы болсун. Жылыбыз ак жолтой болсун, жакшы күндөргө жетели. Омин. Сонун эже, алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз.